Урматтуу калайкал, урматтуу Кара Суу районунун тургундары, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, мындан 14 жыл мурун өз ишмердигин убактылуу токтоткон кыргыз тараптагы Кара Суу жана өзбек тараптагы Кара Суу көзөмөлдөө өткөрүү пунктун кайрадан ишке киргизүү аземине күбө болуп жатабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркулжоевич Жапаров, министрлик кабинет төрагасы Акылбек Сунбекович Жапаров жана министрлик кабинет төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчы Кыдышевич Ташиев ысык саламын ар бириңиздерге айтып, ушул аземди ийгиликтүү өткөрүп алууну каалашты. Биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркулжоевич Жапаров жана урматтуу Шавкат Миромонович Мирзиёев чечкиндүү саясий кадамдардын негизинде кыргыз-өзбек чегарасын аныктоого чекит коюлуп, эки мамлекеттин ортосундагы мамилени жаңы деңгээлге чыгарып, бир нече өткөрүү пункттарынын жумушун кайра жандандыруу боюнча тапшырмаларды берген. Эки тууган эл кылымдар бою кошуна болуп, тыгыз карым-катнашта жашап келет. Азыркы учурда биздин биргелешкен күч аракеттерибиз менен кыргыз-өзбек бир туугандык, көнөрбөс достук жана ынак коңшулук мамилелери өнүгүп келе жатат. Өлкөлөр ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын бири бул эл аралык өнүктүрүү пункттарынын ишин жандандыруу жана жарандардын мамлекеттик чегара аркылуу өтүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп эсептелинет. Биздин көзөмөл өткөрүү пункттарды ачып жаткан бүгүнкү аракетибиз эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык, социалдык, маданияттык байланыштарды тереңдетүүгө жана туристтик агымдарды кеңейтүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Кара Суу көзөмөлдүү өткөрүү пунктун кайрадан жандандыруу достук автожол өткөрүү пункту аркылуу кезекте көп убакыт туруп, чегара аркылуу өтүп жаткан Кыргызстандын жана Өзбекстандын жарандарына ушул өткөрүү пункту аркылуу өтүүгө шарт түзөт. Бул жаңы киргизилип жаткан долбоор мамлекет башчыларыбыздын тапшырмасын аткарууга жана жакынкы аралыкта соода жүгүртүүнүн деңгээлин 2 миллиард долларга көтөрүүгө мүмкүндүк берет деп ишенем. Ошондой эле эки өлкөнүн экономикасына таасир этүүчү маанилүү болгон туризм тармагында дагы көрсөткүчтөр өсүп келетат деп айтат элем. Мисалы, 2023 жылдын 10 айынын ичинде Өзбекстандан Кыргызстанга 1 миллион 390 миң турист келген. Өз кезегинде 2023 жылдын 11 айында Өзбекстанга 1 миллион 600 миң кыргызстандыктар барган. Демек былтыр дээрлик ар 5-чи кыргызстандык Өзбекстандын көптөгөн кооз шаарларын көрө алган. Ал эми өзбек досторубуз Ысык көлдүн өмүр берүүчү суусуна түшүп, Кыргызстандын кереметтүү жерлерине зыярат кылып алышкан. Кыргыз-өзбек чегара тилкесинде жашап келген жергиликтүү калкка куда күтүп, кыз берип, келин алган эки тараптагы элибизге ошондой эле достук мамиледе болуп, бири-бирибизге сый көрсөтүп турганыбызга эң жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Кара Суу көзөмөл өткөрүү пункту 2010 жылы жабылып, азыркы биздин мамлекетибиздин жетекчилигинин кылып жаткан иштери менен ушул эки өлкөнүн ортосунда достук мамилелерин бекемдөөсүнүн негизинде 14 жылдан кийин Кара Суу көзөмөл өткөрүү пункту ачылып жатат. Кара Суу көзөмөл өткөрүү пункту эки тараптуу болуп, чыгыш тарапка 5 кабина, кириш тараптан 4 кабина жүрөт. Акыркы заманбап эмне техникалар керек болгон болсо ошолордун баардыгы менен жабдылган. Көзөмөл өткөрүү пунктунун кошуна тараптагы Өзбекстан Республикасы менен ушул адамдарды, жөө жүргүнчүлөрдү, достук көзөмөл өткөрүү пунктунда болуп жаткан тыгындарды жана ошондой эле ушул жерден ошол адамдарды өткөзүүгө чоң салымын кошот деп ишендире алабыз. Көзөмөл өткөрүү пунктунда азыркы маалда чыгыш тарапка жайгашкан кабиналардан тышкары адамдардын демелеринде инвалидный коляскаларга чейин
муздаткыч, кондиционерлер, керектүү баардык жагдайлар түзүлгөн. Канчадан өткөнгө мүмкүнчүлүк бар? Канчадан тейлей аласыздар бир күндө? Бир күндө 3,5–4,000 адамга чейин өткөрүү жөндөмдүүлүгү бар көзөмөл өткөрүү пунктунун. Жанагы 2010 жылы жабылды дедиңиз, ошондо кайсы тараптын демилгеси менен кандай жагдайда жабылган? Бул өзбек тараптын демилгеси менен 2013 жылы бир тараптуу жабылган убактылуу. Азыр көзөмөл өткөрүү пунктунун алдын ала иштери азыр жөө жүргүнчүлөр боюнча ачылат. Андан кийин машиналар, автотранспорттор өтүшү мүмкүн. Вокалтар эмес, Ал маалымат азыр тактала элек, ал иш жүргүзгөндөн кийин маалыматтар такталат.